Берки бүт элек жолу дагы бүткөн жол да кандай акыбалда экен. Жалаң жол тандабастар менен келдик. Жогорку кеңештин мекенчил депутаттык тобунун көчмө жыйыны Ноокат районунда өткөрүлдү. Анда жарандарды тынчсыздандырган Ош Разаков жолунун курулушу менен жеринен таанышты. Азыркы тапта латок төшөө, тротуар салуу жумуштары жүрүүдө. Жакынкы күндөрү асфальт төшөөнүн экинчи катмары басылары айтылды. Элге мындай жардам кылып бүтүрүп берели деп биз 13 километрди мамлекеттик бюджеттин эсебинен ушу жумуштарды баштаганбыз. Былтыркы жылы ошо биринчи слой асфальт төшөлүп бүткөрүлдү. Быйылкы жылы мына май айынан баштап экинчи слой асфальтын төшөп бүткөрөбүз. Жана ошо 2 көпүрө калган, анан тротуар лотоктор калган. Ошол жумуштарды бүткөрөбүз. Эл өкүлдөрү эскилиги жеткен Ноокат районундагы социалдык объекттерге барды. Алардын бири райондогу Баглан орто мектеби. Шарты катаал орто мектептин имаратын жаңылоо жаатында аракеттер көрүлөрүн билдиришти. Билим берүү мекемелеринин баары билим берүү министрлигине тапшырат, процедурасы ошондой. Андан кийинки жылдын титульный листине кирет да, Кудай буйрса эңки жылы мен айттым жана элдин алдында күзгө чейин бүтүп калат. Андан соң жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жыйын суроо форматында уланып, катышуучулар жүрөк ойгон көйгөйлөрүн айтышты. Жергиликтүү бийликтин ишмердүүлүгүнө жарандар сын пикирлерин жашырышкан жок. Анткени райондун көпчүлүк айылдарында турак жай курууга жер тилкеси жең ичинен сатылып, карапайым жарандардын кайрылуусу эске алынбай жаткандыгы, сугат суунун айрым жетекчилер тарабынан туура эмес бөлүштүрүлбөгөндүгү боюнча маселе көтөрүлдү. Бул жерде ушунча депутаттын алдында калып айтып атасыз. Ошол жолугусуда эми мен түшүндүрүп берейин силерге. Авиз участкасында Кошташ деген айыл бар. Бир лотоктон суу ичер, оң жагы Төң Моюнга карай, сол жагы Төлөс айыл өкмөтүнө карай. Төлөс айыл өкмөтүнүн 260 гектар жери бар. Айыл чарба багытындагы. Ошол Кошташ айылынын Төң Моюн пактачынын 280 гектар жери бар. Плотинадан чыккан суунун 5%-ини Кошташтыктар алып атат. Руслан, мен экөөбүз ошол жерде да сүйлөштүк. Төлөскө бербей койду. Проценттик соотношение Төлөскө жок деп. Экенди конфликт алып кетип атасың. Мен сага ошол жерде да эскерттим. Ошондой эле Ош Разаков жолунда курулуш иштеринин өтө солгун жүрүп жатканы, социалдык объекттердин жетишсиздиги, укуктук жана социалдык жеке маселелер боюнча орчундуу көйгөйлөр да жыйында байма-бай айтылып жатты. Ал эми тиешелүү министрликтин жана ведомстволордун жетекчилери элдин суроолоруна жеринен жооп берип, айрым маселелерди ыкчам чечүүгө шарт түзүлдү. Сөзсүз биз чечимибизге киргизебиз. Мындай кемчиликтерди көрсөтөбүз. Анан бунун аткарылышын көзөмөл кылып, тезирээк аткарылышына жибербөйбүз. Иш сапардын жыйынтыгында Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында Көкжар айыл аймагындагы Сейил бакка арча отургузулду. Ушундай эле жолугушуулар май айында дагы Ноокаттын башка округдарында өткөрүлөт. Зарина Рахманбердиева, Нурдөлөт Саантаев, УТРК Ош.